12 май мейірман айымдардың бүткіл дүниелік күні. Бұл майрамды Утурлай Чүй облысының социалдық экономикалық өнүгүүсүнө кошкон салымдары, медицина тармагындагы ак ниет, жемиштүү жана көп жылдык эмгектери үчүн Чүй облысынын медайымдары сыйланды. Я врач оториноларинголог клиники Азми Нуреева Джанет Эминовна. Оториноларингология – это область медицины, отвечающая за болезни уха, горла, носа и гортани. Она тесно связана с офтальмологией, пульмонологией, терапией и другими областями медицины. Өз кесибин сүйгөн, ар бир медайым жумушуна таң эрте келүүнү адатка айланган. Себеби ишиндеги бейтаптардын абалына болгон жоопкерчилигин биринчи орунга коюшат. Медайымдарга Чүй облусунун ардак грамотасы деген наам берилди. Аталган сыйлыкты министрлер кабинетинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Светлана Волкова тапшырды. Медайымдардын көпчүлүгү келе албай калганына байланыштуу мактоо баракчаларын берип жиберишти. Англичанин Уильям Нейтингейл и его жена Фанни путешествовали по весенней Европе и в мае оказались в Италии. 12 мая в городе Флоренция Фанни родила второго ребенка, вторую девочку. Впечатленные красотами города, родители в его честь назвали свою дочь Флоренс. Бул майрам 1974 жылы медайымдардын эл аралык кеңеши Крым согушунда каармандык көрсөткөн мейирман айым Флоренс Найтингейлдин туулган күнүнүн урматына 12 майды мейирман айымдардын кесиптик күнү катары белгиленген. Учурда Кыргызстанда 25 миңден ашуун медайым элге кызмат кылат.